Assalamu alaikum. Mekendeş Media YouTube kanalının görüşçüleri. Salamasızlar dagı bir jolu. Bugün men dagı bayağı buradagı videoda körsetkenday şu polka boyunça da biraz kişine sizlerge kanday desem motivasyonlu bulup video körsetip koyayın dedim. Bayağı polka sortun ösüş jönündө proses kanday ketip atat. Bugün az kavragança kelip sizlerge bir daha körsetip koyayın dep tuura kördüm. Bizning kanalga катталыңыздар. Лайктан басып, жакшы комментарийиңиздер болсо жазып коюңуздар. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Мынабы өткөнгө көрсөткөн эле малина. Сиздерге эми барик чыгып атканда көрсөткөн эдим. Азыр ошо бул былтыргы тигилген көчөт. Эми жаңы көрүп аткандарга мына бул өзүн өзү көтөрүп турат экен. Мен жыгылып калабы дедим эде, дагы эле өзүн өзү көтөрүп турат. Анан дагы бир кызыктуу жери көп адамдарга эме болуп атат да. Анда көңүлүнө эме кылышып, бул немеси сөңгөгү кызыл экен, бул биздин эле майда малиналар окшойт дешип атат эде. Бул өз негизи ушундай болот экен да, туугандар. Мына сөңгөгү кызыл экен да, бул өз негизи ушундай болот экен булчу. Жаңгаганда көп кызыл сөңгөк экен дешип эме кылышып атты да. Башкача көз караш менен кыжалат болуп дегендей. Анан бул мына кантип алат экен дегендерге мына осы видеону жакшылап көрүп туруңуздар. Мына сөңгөгү. Мына көрүп атасыздар, мына сөңгөгү. Сөңгөктөн мынтип шак чыгат экен да, бул шак чатат экен мына. Мына. Мына шак чатып туруп, уже көрдүңүздөрбү? Урук гүлдөп атат. Мына астыга чейин мына. Өзгөчөлүгү ушундай экен да. Эми былтыр эме кылбадым да, мен дагы быйыл көрүп атам да бул. Мына уже королоп атат. Мына азыр эле битте эле шакты көрсөтөйүн. Канча шак аткан мына. 1 2 3 мына дагы баштаптыр. 4 мына дагы өсүп атат. Бул дагы өчүр чыгарат экен. Мына 5 6 мына так. Мына дагы эме болуп атат. 7 мына 8 мына менен 9 мына ушулар бардыгы мөө алат экен да. 9 мына жерде дагы бар экен. 10 мына дагы эм чыгып атат уже. 11 бул бир канаты да. Мына менен 12 так 12 мына астыдан чыгыптыр. Мына менен 13 да. Так 13 да. Бул бир эле шактын бир жагы. Эми экинчи жагын эсептейбиз. 14 мына 15 так мынанын астыдан да бир шак чыгып атат. 16 мына 17 мына көрдүңүздөрбү, гүлдөп атат да. Мына королоп атат. 17 мына менен 18 мына бул дагы гүлдөө баштаптыр. 18 мына бул жерден дагы баштаптыр бүчүр. 19 астыдан 20 21 22 так 22 мына биягыда 23 мына 24 мына астыдагы менен 25 мына караңыздар эми. Бир эле шакты мына наркы бети
Бул жагы мына. Бул жагы эки жагыдан 25 ташак атыптыр. 25 ташактан ар бирде мынтип бүчүр атып атат да. Мындагын сиздерге корологондо дагы тартып көрсөтөм. Мына. Бул бир шагыда. Эми бул жагыдан көрөйлү. Мына бул жагы дагы корологон бирдей эле мына. Көрүнөт а? Мына 1 2 мына менен 3 4 5 6 7 8 9 астыдагы менен 10 мына 11 12 12 бул жагы да 12. Эми бул жагы өтөбүз. Мына 13 14 15 16 17 18 астыдагы менен 19 мына бүчүр да. Бул да чыгып атат. 20 21 мына менен 22 астыдагы менен 23 24 25 мына менен 26. Так, 26 болду. Булар уже астыдан чыккан экен. Мына туугандар. Бул жагыда бир бетиде 25, бул жагы бул бетиде 12, бир жагыда 13. Общий кыскасы 25. Мантип шак атат экен дагы. Мына ар бирде бүчүрү бар экен. Мына көрүп атасыздарбы? Ар бириде мынтип бүчүрө байлаган. Мына дагы баштаган азыр мисалы үчүн. Мына биздин малиналар унчалык бойт да. Анан бул дагы мында 26 экен. Мына. Ар биринде бүчүр байлаган мына. Мына. Ар бирде бүчүрү бар. Мына дагы. Сиздерге мындай далил болуш үчүн көрсөтөйүн видеода. Мына, көрдүңүздөрбү? Мына бүчүр. Дагы кайсын көрсөтөйүн, мына мисалы үчүн. Мында дагы бүчүрү турат. Бул ушуну менен өзгөчөлүгү окшойт менимче, ошо полька деп. Өзгөчөлүгү ушундай окшойт. Мен былтыры калган экөөнү ушун 4-5 шак аткан эде. Ошонун кесип койгон эдим. 3-өөнү, 4-өөнү. Анан калганы мантип тамыр атты да муяка карап. Тамырыдан канча бир 20дан ашык, где-то 20нын тегерегиде көчөт алдым, onu көчүрүп койдум. Мыналар кыркып койдум, азыр мына дагы астынан чыгыптыр мына дагы. Ушунда кыркып койсо тамыры көбөйгөнгө жасатат экен да бул тамыры мына. Мынада дагы булар да көчүрөм эми. Мына. Ушинтип болуп атат. Анан аркы биздин өзүнүн обычный местный сорттогулар кичине быйыл суук болгонуга байланыштуу үшүк алган окшойт, кичине артта калып атат, бирок ол дагы гүлдөп, короло баштаптыр. Бирок ушул мен байкаганым ошо өзгөчөлүгү ушундан экен да. Анан түсү дагы бир аз ач болот экен. Ачыраак, өзүңүздөр да байкасаңыздар керек. Мына биздин местный сорттор мына. Эми ток жашыл да, булар ачыраак эмнегедир баарыкитары, өзгөчөлүгү аз маз. Ошол. Анан ошол сөңгөгү кызыл экен дегендер кыжалат болбоңуздар. Мына бул өзү ушундай болот экен булчу, түзүлүшү. Табигый ушундай болот экен мына. Кызыл. Ошо. Биздин каналга катталыңыздар. Лайктан басып, комментарий, сунуш сурооңуздар берсеңиздер, жооп беребиз буюрса. Бөлүшүп коюңуздар, башка группалар менен дагы бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот.